Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. 150ден ашуун мамлекет COVID-19 каршы вакцина акыйкат таратылсын деп макулдашты. Бирок келишимге Кытай менен АКШ кошулган жок. Испаниянын баш каласы Мадридде 1 миллиондон ашуун тургун жарым-жартылай карантинге алынды. Болгону 200 метр жылсак, ал жерде эч чектөөлөр жок. Бул жерде бар. Муну кандай түшүнүш керек? Ушинтип 2 жума коройт. Акыры Мадрид кайра эле карантинге алынат. Колдонулган дөңгөлөктү кайра иштетип күн көргөн Египеттеги кыштак жөнүндө баяндайбыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бай мамлекеттерди COVID-19 каршы вакцина чыкканда аны туура жана адилеттүү түрдө таратуу боюнча глобалдык келишимге кошулууга чакырды. Дүйнөлүк уюм COVAX деген ат менен белгилүү болгон келишимдин алкагында 22 жылдын аягына чейин 2 миллион доза вакцина даярдалат деп үмүттөлүүдө. 150 өлкө кол койгон келишимге АКШ менен Кытай кирген жок. Дүйнөнү ааламаттан сактап калчу дары COVID-19 каршы вакцина. Бирок аны жасап чыгарууга, ал тургай сатып алууга көп өлкөлөрдүн чамасы жетпейт. Дал ушул себептен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVAX аттуу долбоорду баштады. 156 өлкө биргелешип COVID-19 каршы вакциналарды сатып алып, андан ары анын туура таратылышын камсыздайт. Бул өлкөлөр дүйнөлүк коомчулуктун 3төн 1 бөлүгүн түзөт. Бул кайрымдуулук иш-аракет эмес. Бул ар бир өлкөнүн кызыкчылыгын коргойт. Баарыбыз бирдей максатты көздөшүбүз керек. Баарыбыз деп айтылганы менен АКШ кошулган жок. Америкалыктар биринчи деген вакцинасын даярдоодо. Ай сайын 100 миллиондогон доза вакцина чыгарылат. Эмки жылдын апрель айына чейин ар бир америкалык үчүн жетиштүү вакцина чыгарылат. Келишимге Америка кошулбаганы эч кимди таң калтырган жок. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайга баш ийип калган деген жүйөсү менен уюмга мүчө болбой калган. Бирок COVAXка Кытай да кирген жок. Кытай учурда вакцинасын аскерлерине сынап көрүүдө. Ал ортодо келишимге кирбеген дагы бир өлкө Орусия. Эмки айда жапырт эмдөө программасын баштайт. Вакцина жасап чыгаруу жарышына дарынын сапаты тууралуу кабатырлануулар пайда болду. Бул вакциналар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адамдарды кеңири эмдөөдөн өткөрө берүүнү уруксат кылган каттоосунан өткөн жок. Бүтүндөй дүйнө жүзүн вакцина менен камсыздап коюунун моралдык кесепети бар деп ойлойм. Айрым өлкөлөр мындай кадамдын артында чиймеленген саясий кыйынчылыктар турат деп ойлойт. Орусия сыяктуу айрым өлкөлөр вакцинаны саясий карта катары көрүп жатат. Дүйнө коомчулугу мындай учурда биригиши керек. Антпесе экономикалык кыйынчылыктар да башталышы мүмкүн. Бирок COVAX финансы кыйынчылыктарга дуушар болууда. Жакыр жашаган өлкөлөргө вакцина жеткирүү үчүн жылдын аягына чейин долбоорго 2 миллиард доллар керектелүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин болгону 700 миллион доллар чогулду. Ошондой эле келишимге мүчө болуп кирген өлкөлөр жана фармацевтикалык уюмдар ортосунда иштер кандай түрдө жүргүзүлөрү дагы белгисиз. Бийик идеологияны максат кылып алган долбоордун көйгөйлөрү көп болууда. Вакцинаны акыйкат таратуу боюнча 150 мамлекет кол койгон келишимге эмне үчүн Америка менен Кытай кирген жок. Бул жана башка эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com/кыргыз. Британ өкмөтүндөгү көрүнүктүү окумуштуулар коронавируска каршы тез арада кайрадан чара көрүлбөсө абал курчуп кетет деп айтып, Франция менен Испанияны мисал келтиришти. Европа боюнча Испания эң катуу жабыркаган өлкө болду. Дүйшөмбү күнү өлкөнүн баш каласы Мадридде 1 миллионго жакын киши кайрадан карантинге алынды. Мадридде соңку карантин бүткөндөн бери 3 ай өтүп, шаарга кайра карантин киргизилди. Бул жолу толук карантин киргизилген жок. Шаардын жакыр жашаган аймактары карантинге алынды. Алардын бири Виста Алегере. Учурда полиция тургундарды айыппул төлөтүүнүн ордуна болгону эскертип коюуда. Бирок жаңы чектөөлөр тургундарды каржылык кыйынчылыктарга да дуушар кылууда. Бул ресторан карантинге алынган аймакка кирип калган. Алардын кардарлары күн сайын азайып жатат. Кечки саат 10-до жабылышыбыз керек. Бул ресторандар үчүн өтө эрте.
Келерки 2 жумада түшкү тамакка да келген кардарлар азаят. Анткени алар бул аймакта жашабайт. Өкмөт илдетти жуктуруп алгандардын саны эң көп катталган үчүн бул аймактарды карантинге алды. Бул чаралар чектөөлөр киргизилген аймактардын тургундарынын ачуусун келтирди. Тургундар өздөрүн басынткандай сезүүдө. Бул жерге киргизилген чектөөлөр бүтүндөй Мадридке тийиштүү болушу керек. Бул жер жакын аймак деп бөлүп койгон болбойт. Жаныбыздагы кичи район ачык эле турат. Болгону 200 метр жылсак, ал жерде эч чектөөлөр жок. Бул жерде бар. Муну кандай түшүнүш керек? Ушинтип 2 жума коройт. Акыры Мадрид кайра эле карантинге алынат. Мадрид адаттан тыш шаар. Ошондуктан өзгөчө чаралар көрүлүп жатат. Өзгөчө чара деп жарым-жартылай киргизилген карантинди айтып жатышат. Ооруканалар бейтаптарга кайрадан толуп жатат. Коронавирустун экинчи толкуну орун алса, чыныгы сыноо ошондо башталат окшойт. BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайда кыймылсыз мүлк тармагында байыган ишкер коррупцияга байланыштуу айыптар боюнча 18 жыл абакка кесилди. Рен Жиңчаң март айынан бери көрүнбөй калган. Ал президент Ши Цзиньпинди коронавирусту ооздуктоо боюнча саясатын сынга алып, аны клоун деп атаган эле. Биз кабарлагандай, Америка Кошмо Штаттары ковидтен эң көп жабыркаган өлкө болуп, андан каза тапкан адамдардын саны 200 миңге жакындады. Дүйнө боюнча коронавирус 30 миллион адамга жуккан болсо, анын 6,8 миллиону америкалыктар. АКШ президенттигине ат салышып жаткан демократиячыл талапкер Джо Байден президент Трампты кризисти чабал тескегелүү үчүн сынга алды. Анын атайын аракет кылбай жүрүп алганы оор кесепеттерге алып келди, деди Байден. Бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы биринчи жолу онлайн жыйын өткөрүүдө. Анда Кытайдын, Орусиянын жана Америка Кошмо Штаттарынын президенттери сөз сүйлөшөт. Башкы ассамблея түзүлгөнүнө 75 жыл толду. Бирок ал эл аралык көйгөйлөрдү чечүүдө канчалык натыйжалуу иштеп жатат деген суроолор жаралууда. Дональд Трамп жогорку соттогу бош орунга өзүнүн талапкерин өткөрүү үчүн Сенатта жетиштүү колдоого ээ өңдү. Президент Трамп либералдык маанайдагы сот Рут Бейдер Гинзбергдин ордуна өзүнүн талапкерин аптанын соңуна чейин жарыялайт деп күтүлүүдө. Эгер айтылгандай чыкса, кубаттуу Сенатта оңчул маанайга оогон көпчүлүк калыптанып келатканы айкын болот. Англис мурасын сактоо багытында иштеген улуттук фонд уюму анын карамагындагы мүлктүн 93-ü кулчулук менен колониалдык доорго таандык экенин билдирди. Изилдөөчүлөр таап чыккандай, алардын ичинин 29-у кулчулук жоюлганда өкмөттөн компенсация иретинде каражат алууга жетишкен. Улуттук фонд өткөндөгү байланыштар тууралуу коомдун кабардар болуусу абдан маанилүү деп айтты. Египетте бир кыштак дөңгөлөктөрдү кайра иштеткен өндүрүшү менен атын чыгарууда. Бул иш опурталдуу, бирок жумушсуздук күчөгөн өлкөнүн тургундары бош жүргөндүн ордуна ар түрдүү кызматтарга макул болушат. Египеттин баш калаасы Каирден 70 километр ыраак жайгашкан Мид Ал-Харун кыштагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү тармагын өркүндөтүп алганына байланыштуу жумушсуздукту кыскарта алган. Күн сайын бул жерге тонналап дөңгөлөктөр алынып келет. Андан соң алар кайра иштетилет. Дөңгөлөктөр түрдүү нерселерге жумшалат. Мисалы, бул жерде атайын машиналар дөңгөлөктөрдү майдалап чыгат. Ар бир дөңгөлөк бычылып чыгат, андан соң ар бир бөлүгү түрдүү буюмдарды жасоого жумшалат. Айрым бөлүктөрүн темир иштеткен заводдор алып кетет. Ар бир бөлүгү сорттолуп чыккан соң дөңгөлөктүн желими төмөнкү сорттогу мазут күйүүчү майын жасоого сарпталат. Бул жерде эч нерсе коромжу болбойт. Менин жумушумдун бир бөлүгү бул дөңгөлөктөрдү майдалап чыгуу. Аны биз автоматташкан машинанын жардамы менен кылабыз. Колубуз менен да иштейбиз. Машина кескилеп чыккандан кийин жумушчулар бөлүкчөлөрдү сорттоп чыгат. Ар бир кызматкерди 2 жылдык тренингден өткөрөбүз. Бул жерде башка жумуш жок. Ошондуктан бул жердеги заводдор Ал-Харундун жана жакын жайгашкан башка кыштактардын миңдеген тургундарын туруктуу жумуш орду менен камсыздайт. Ушул жумуш бар экенине Кудайга ыраазымын.
Бул заводдор көптөгөн жаштарга мүмкүнчүлүктөрдү берип, көп үй бүлөлөрдү багып жатат. Мид Ал-Харун айылынын тургундары үчүн медициналык камсыздандырууну сатып алуу оңой эмес болгондуктан, жумушта кырсыктап калуунун кесепети өтө оор. Курч инструменттер колдонулуп, дөңгөлөктөрдү сыйрып чыгуу жараяны өтө опурталдуу. Капысынан туура эмес кыймыл жасаучу болсо, анын кесепети жаман. Бирок жаштар арасында жумушсуздук 30% түзүп жаткан өлкөдө тургундар опурталдуу тобокелдерге барууга аргасыз. Берүүнү улантабыз. Окумуштуулар Уэльстик жомок уламыштарда сөз болгон токой табылды деп болжошууда. Легендаларда айтылгандай, деңиз сакчысы дарбазаны жаппай калып, байыркы королдук деңизге чөгүп кеткен. Жарымы төгүн, жарымы чын деп кабарчыбыз Мэри Грак баяндайт. Жомоктун башаты 17-кылымда 4,5 миң жыл илгерки дарактардын калдыктары ошондо табылган. Аба ырайы өзгөчө катаал болгондо деңизден борец токою көрүнөт дешет. Эми ошол сыяктуу илгерки дарактар 16 миль түштүктү карай Кланрастет деген жерде көрүндү. Well, they're very important pieces of evidence. Булар Уэльстин аймагындагы айлана чөйрөдө соңку 8-10 миң жылдарда орун алган өзгөрүүлөрдүн далилдери. Атайын технологиянын жардамы менен алардын датасын аныктасак, канчалык эски экенин билебиз. Миңдеген жылдар илгери бул жердин географиялык абалы кандай болгонун үйрөнөбүз. Борец токойунан башка да жерде дарактардын калдыктары көрүнгөнү биринчи жолу болуп жаткан жок. Негизи аларды Уэльстин жээк боюнда көрүүгө болот. Уламыш боюнча бул жерде Кантрия Гвейлот деп аталган королдукта 16 шаар болгон. Жери семиз, өсүмдүккө бай. Соңку табылгадан улам анын аймагы Кланрастет аймагына чейин жеткен деп болжоого мүмкүн. Анын байыркы дубалдарынан улам легендалар жаралган. Бирок андай болбосо керек. Анткени бүтүндөй Уэльстин деңиз жээгинде чөккөн дарактар бар. Ал аймактын баарысы Кантрия Гвейлот болбосо керек. Азыр бул бактардын калдыктарын изилдеп, жашын аныктап жатышат. Биз алар кайсы заманда өскөнүн аныктай алабыз. Кериди жеон тарыхый коомдагы иликтөөлөргө салым кошууга аракеттенип жатат. Чындыкпы, уламышпы, толкундардын алдында жаткан табышмактарды жандыруу ар кандай талаштарды туудурат. Чындыкпы, уламышпы, толкундардын алдында жаткан табышмактарды жандыруу ар кандай талаштарды туудурат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Кече Премьер-лига оюндарында Астон Вилла Беттештин 63 мүнөтүндө гол киргизип, Шеффилд Юнайтедди утту. Ал эми Манчестер Сити Премьер-лигадагы титулун кайтаруу үчүн оюндун экинчи бөлүгүндө чабуулга өтүп, Вулверхэмптонду 3-1 эсебинде жеңди. Гарет Бейлдин агенти ал Тоттенхэм клубунда Реал Мадрид менен макулдашкандан мөөнөттөн дагы көбүрөөк убакытка калса болот деп айтты. 31 жаштагы чабуулчу 2013 жылы Тоттенхэмден $110 миллион рекордтук баага кеткенден кийин командага кайра келди. Англияда көрмандарга спорттук иш-чараларды 1 октябрдан баштап көрсөтүү планы токтотулууда. Ушул айдын башында коронавирус учурлары көбөйгөнүнө байланыштуу планды кайра карап чыгышкан. Башкача айтканда 3 октябрда баштала турган улуттук лига сезону кийинкиге жылдырылат. Көрмандарсыз оюндар өтпөшү мүмкүн. Жаңылыктардын соңунда Чикаголук ковбойдун жоругун көрө кетели. Бейбаш ковбой катары таанылган активист кыймыл кымгут маалда ат минип кан жолго чыгыптыр. Аны полиция кармап, бир катар айыптарды табууда. Адам Холлингсворт Чикагодо каршылык акциялары учурунда дайым ат минип чыгып таанылып калган экен. Канында кыргыз бар окшойт. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды таап окуп, программабызды дагы уксаңыздар болот. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.